Жол эрежесин бузгандарга айып пулдун көбөйүшү коомду ар кандай пикирлерди жаратпай койгон жок. Бири туура десе башкасы өтө көп коюлуп калган деп чыкты. Буга байланыштуу премьер-министрдин буйругу менен мекемелер аралык жумуш топ түзүлгөн. Тажрыйба көрсөткөндөй, жол эрежесинин айрым түрлөрү боюнча чындыгында айып пулдун көлөмү көп болуп калган. Муну эске алган өкмөт эреже бузуунун 8 түрү боюнча айып пулду азайтууга макул болуп, документти коомдук талкууга чыгарды. Ага ылайык жол белгилеринин талаптарын аткарбагандыгы, жолдун жүрүүгө уруксаат берилген бөлүгүндөгү белгилердин талаптарын аткарбагандыгы, кууп келип ашып кетүү же каршы тилкеге чыгып маневр жасоо сындуу эрежелерди бузуу фактыларын кошпогондо. Унааны туура эмес жерге токтотуу боюнча эрежени бузуу. Коопсуздук дистанциясын жана аралыкты сактабай, автомагистралдар боюнча жол эрежелерин бузуу. Светофордун уруксаат берилбеген учурда стоп сызыгынын алдына токтоо, көрсөтүлгөн жол белгилерин же өтүүгө уруксаат берилген жолдун бөлүгүнөн жол кыймылынын эрежелерин сактабай өтүү. Ашып өтүү боюнча эрежени бузуу. Сырткы жарык берүүчү приборлорду же эскертүүчү сигналдарды колдонууда эреже бузуу. Жогоруда тизмектелген эреже бузуулар боюнча айып пулдун көлөмүн 3000 сомдон 1000 сомго чейин төмөндөтүү болжолдонууда. Снижение штрафа это хорошо, с одной стороны, а с другой стороны порядка стал побольше. Анан хотя бы 1000–1500 кылып определенный штрафтарга коюлуп, мисалы үчүн. Бирок мурунка караганда бирок ал жагы да бар да, плюс жагы да бар. То что мурунка караганда бир топ эле уже жакшы болуп калды. Машинаны айдап барат, коркуп жүрөсүң өзүңчөчү. Вообще коркуп жүрөсүң. Кылбаганга айла жок болуп атпайбы кээде? Машина көп мисалы. Айла жок кыласың. Анан кийин тапканыңды бардыгын штрафка берип кое берем, мынтип отурасың. Башка айла жок. Пока келе элекем, кыла элекмин го дейм пока. Азырынча кыла элекмин. Бир машинаңды эле таштап кетип калгың келет ошо карыздарды билгенде. Токта за элем, в принципе, ошо карыздар. Бирок айып пул азаят десе эле бардык эреже бузууга төлөнүүчү акча азая калат дегендик эмес. Эгер авариялык абал жаратып, унаасын мас абалында айдаса же адам өмүрүнө коркунуч алып келсе, мурда белгиленгендей эле баш оту менен мыйзам алдында жооп берет. Мас абалында 17500, 50000, 100000 кылса да эч ким возмущаться этпейт. Бул преступление да, бул мыйзамдуулукту бузуп атат. Эгер ичип алган адамдар жоопкерчилиги болбойт да. Көбүнчөсүн кырсыктардын көбү жана смертельный эмес кодомдуу адамдардын өлүмгө дуушар болгон ушулардан буларды жогорулатып, укугун ажыратыш керек деп. Муну менен катар унаага жасалма же ошол машинага таандык эмес номер менен жүрүү фактылары дагы катталууда. Албетте мындай учурда жолдон жосунсуз жорук жасаган адам айып пул төлөбөй калат. Анткени ал номер базада жок. Ошондуктан унаага таандык эмес номер менен жүргөндөр буга чейин бузуу кодекси боюнча каралса, эми аны жоруктар кодексине которуу жагы каралууда. Бул дагы коомдук талкууга чыкты. Бир эле номерди мына тагып алып, эгер 15 жолу нарушение кылса дагы же 5 жолу нарушение кылса дагы, биз ошо акыркы жолу ким айдап жүрүп колго түшкөн болсо, ошого бир гана ошол жасалма же болбосо туура эмес номерди табуу беренесинин негизинде айып пул сала алабыз. Ал эми күчөтүлгөн тартипте чара көрүү жагы каралган эмес да. Ошон үчүн биз азыр ошо бузуулар кодексинен аны алып туруп, жоруктар кодексине кошуп атабыз. Себеби дегенде жоруктар кодекси бул бузуулар кодексине караганда бир топ оорураак. Жылдын башынан бери унаага таандык эмес номер менен жүргөндөрдөн 45 учур катталды. Бул ишке кирген коопсуз шаар долбоорунун негизинде ачыкка чыгууда. Деги эле долбоор ишке киргени бир топ айдоочулар сестенип калды. Мисалы Бишкек шаары менен Чүй облусундагы жол эрежесин бузгандардын саны азайганын премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев өкмөттө өткөн антикоррупциялык жыйында билдирген. В результате указанной работы на сегодняшний день на тех участках города Бишкек, где установлены аппаратно-программные комплексы «Безопасный город», по сравнению с прошлым годом, по сравнению с тем периодом, где пока не были установлены видеокамеры, снижение ДТП произошло на 47%. Такая же ситуация складывается по Чуйской области, наблюдается снижение на 50%. Жол кырсыктарынын санын азайтуу, каттамдардагы коопсуз чараларын күчөтүү өкмөттүн артыкчылыктуу багыты. 7-8 августта Кой Таш айылында түзүлгөн кырдаалды изилдөө боюнча вице-премьер-министр Жеңиш Раззаков башында турган мамлекеттик комиссия жыйын өткөрдү.
Бул жолу дагы Жогорку Кеңештин депутаттары Ирина Карамушкина жана Асель Кодурановага кайрадан чакырылган. Комиссиянын катчылыгы кат түрүндө парламентке тиешелүү чакыруу жөнөткөн, бирок эл өкүлдөрү катышуудан баш тарткан. Бул жолку жыйында аскердик прокурор Нуркамал Набиев, ошондой эле башкы прокурордун тергөө көзөмөл жүргүзүү боюнча башкармалыгынын жетекчиси Замир Бейшекеев маалымат берди. Жыйындын жүрүшүндө объективдүү жыйынтык чыгаруу үчүн, бардык кызыктар тараптарды угуу үчүн мамлекеттик комиссиянын иштөө мөөнөтүн 15 октябрга чейин узартуу маселеси дагы көтөрүлдү. Биз жумуш башталганда өзүбүздүн регламентибизди бекитип, өзүбүздүн ишмерчебизди бекитип, биздин комиссия мүчөлөрү өздөрүнүн ойлорун айтып, бир топ адамдар менен бүгүнкү күндө сүйлөшүп чыкты. Келгендери, чакырылгандары келип, өзүнүн ойлорун айтып кетти. Алар өзүнчө дагы баары фиксация болуп, комиссия мүчөлөрүнө таратып берди. Мен ойлойм, алардагы бүт комиссия мүчөлөрү алардын дагы толук көрсөтмөлөрүн башкаларын көргөнгө мүмкүнчүлүк бар. Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев Евразия жумалыгы эл аралык форумдун ачылыш салтанатына катышты. Өкмөт башчы Евразия экономикалык комиссиянын коллегиясынын төрагасы Тигран Саркисян менен бирге Евразия экономикалык биримдигинин өлкөлөрүнүн продукцияларынын көргөзмөсүнө барды. Выращивают и перерабатывают радужную форель. ЕАЭ дүйнөлүк экономикадагы маанилүү роль ойногон мамлекеттер аралык өзгөчө орган болуп саналат, деди өкмөт башчы. Евразийский экономический союз не только состоялся, но с каждым годом обретает реальную силу, становится экономически самостоятельным и конкурентоспособным объединением. Мало того, в современных условиях мировой глобализации Союз не только смог противостоять вызовам, но и эффективно решает самые сложные социально-экономические задачи. Но самое главное достижение таких контактов – мы активно восстанавливаем когда-то утерянные простые человеческие отношения. Это для нас очень важно. Премьер-министр ишкерлердин укугун коргоо үчүн бизнес акыйкатчы институту түзүлгөнүн, көзөмөлдөөчү органдар тарабынан бизнести текшерүүгө 2 жылдык мораторий киргенин, 2019-2022 жылдарга карата ишкерлерди тейлей турган борбордун ишмердүүлүгүн уюштуруу боюнча концепция кабыл алынганын белгиледи. Өкмөт башчы Кыргызстандын кайра иштетүү жана айыл чарба азык түлүктөрүн сатуу чөйрөсү ири инвестициялык артыкчылыктарга ээ экенин белгилеп, Кыргызстандын жер казынасын пайдалануу жана энергетика тутуму инвесторлордун кызыгуусун жараткан тармактардын бири экендигин кошумчалады. Несмотря на то, что количество препятствий сокращено, в начале было 279 в 2016 году, до 18 к настоящему времени уровень препятствий все еще негативно сказывается на свободном передвижении товаров и услуг. Здесь я должен особо отметить, защищая свой внутренний рынок, тем не менее мы должны думать более глобально в интересах рядовых производителей стран Евразийского экономического союза. И считаю, что есть только один путь, верный путь к интеграции – это свободный рынок. Ошондой эле өкмөт башчы эмгек мигранттарынын укугу тууралуу да сүйлөдү. Сегодня трудовые мигранты, работающие в Российской Федерации, ограничены в переводах заработанных средств на родину. Для кыргызстанца ограничение составляет 100 тысяч рублей перевод, разрешение. Для казахстанца 150 тысяч рублей. Для Армении 1 000 000 рублей. В договоре статья 98 противоречие нормам нашего общего договора. Каждый мигрант каждой страны должен свободно отправлять заработанные средства на родину. Это вопрос жизни и благополучия каждой семьи наших граждан. Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев Дүйнөлүк банктын Кыргызстандагы туруктуу өкүлү жана Швейцария конфедерациясынын толук жана ыйгарым укуктуу элчиси менен жолугушту. Премьер-министр өкмөт мамлекеттик башкаруу чөйрөсүн реформалоо боюнча комплекстүү иштерди жүргүзүп жатат. Анткени бүгүнкү күнү көпчүлүк мамлекеттик менчик объектилердин рентабелдүүлүк көрсөткүчтөрү төмөн бойдон калууда. Бул жаатта көйгөйлөр көп. Анын ичинде кесипкөй кадрлардын жетишсиздиги, корпоративдик башкаруунун төмөн деңгээли жана каржылоонун жетишсиздиги да бар, деди. Дүйнөлүк банктын Кыргызстандагы туруктуу өкүлү жана Швейцариянын элчиси жүргүзүлүп жаткан иштердин маанилүүлүгүн белгилеп, өкмөттүн күч аракеттерин колдоого, реформаларды ишке ашырууга көмөктөшүүгө даярдыктарын билдиришти.
Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев тиешелүү мамлекеттик органдардын жетекчилеринин катышуусунда өкмөт жана Центара Голд Инк компаниясынын ортосунда түзүлгөн курчап турган чөйрөнү коргоо жана инвестицияларды өнүктүрүү боюнча стратегиялык келишимди ишке ашыруу боюнча кеңешме өткөрдү. Мында аймактарды өнүктүрүү боюнча социалдык өнөктөштүктү өнүктүрүү фондунун жана жаратылышты өнүктүрүү коомдук фондунун акча каражаттарын пайдалануу механизми жана тартиби каралды. Абылгазиев өкмөт стратегиялык макулдашуунун күчүнө кирүүсүнө өлкө үчүн пайдалуу шарттарына жетишти. Эми келип түшүүчү каражаттарды пайдалануу механизмдерин жаратылышты коргоо жана ата мекендик экономиканы өнүктүрүү кызыкчылыгында сапаттуу иштеп чыгуу керек деди. Эскерте кетсек, аймактарды өнүктүрүү боюнча социалдык өнөктөштүк өнүктүрүү фондунун маанилүү милдеттеринин бири аймактардагы экспортко, инновациялык технологияларга, жеңил жана тамак аш өнөр жайына, айыл чарба продукциясын кайра иштетүүгө, жерлерде инфратүзүмдөрдү өнүктүрүүгө багытталган жаңы ишканаларды түзүү болуп саналат. Жаратылышты өнүктүрүү фондунун каражаты экологияны жакшыртуу жана айлана чөйрөнү коргоо, жаратылыш байлыктарын сактоого багытталган долбоорлорду каржылоо үчүн колдонулат. Эки коомдук фондко бөлүнгөн акча каражаттары бекитилген максаттуу багыттар боюнча гана колдонулушу керек. Бул процесстерди өкмөт жана коомчулук тиешелүү деңгээлде көзөмөлдөйт. Жаратылышты коргоо жана аймактарды өнүктүрүү боюнча кабыл алынган чараларды натыйжалуу ишке ашыруу үчүн бардыгы ачык жана айкын өтүшү керек. Бул масштабтуу жумуштардын жыйынтыгы жарандардын күмөн саноосуна алып келбеши керек. Ошондуктан биз бардык процесстердин ачык айкындуулугун камсыз кылып жана конструктивдүү ишке даяр болушу зарыл, деди министрлер кабинетинин жетекчиси. Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев фонддордун ишинин негизги механизмдеринин кем жактарын иштеп чыгуу жана кыска убакыттын аралыгында алардын ишмердүүлүгүнүн оптималдуу моделин көрсөтүү тапшырмасын берди. Бүгүнкү күндө жаратылышты өнүктүрүү фондусунун биздин атайын расчеттик эсебибизге 57 миллион 400 миң доллар акча каражаты келип түштү. Бунун баягы стратегиялык келишимдин негизиндеги 50 миңе бир жолку төлөм болот. Андан кийинкиси 17-18 жылдарды кошкондо мына 57 миллион 400 миң бүгүнкү күндө түшөт. Кумтөр өзүнүн ишин аяктаганга чейин 3 миллион 700 миң доллар сомго айланта турган болсок, 258 миллион 260 миллион тегерегиндеги акча каражат жылына келип түшүп турат. Өлкөдө авариялык, контейнерде жана чатырларда мектептер болбош керек. Учурда мындай мектептин 17си бар. Алардын курулуш иштерин тездетүү жана каржылоо маселесин чечүү керек. Барынан биринчи авариялык абалдагы мектептердин ордуна жаңы курула турган жалпы билим берүүчү мекемелер каржыланат. Бул тууралуу премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев капиталдык салымдар беренеси боюнча билим берүү объектилеринин курулуш иштеринин жүрүшүн талкуулаган жыйында билдирди. Премьер авариялык абалдагы мектептер өзгөчө тынчсыздандырып жатканын белгиледи. Жана бул маселелер жалпы билим берүү тармагындагы иштерди системалаштыруу боюнча ыкчам чараларды кабыл алып, аларды чечүү иштери жаңы жетекчинин алдында турат деди. Бизде тынчсыздандырганы болуп аткан авариялык 17 мектеби. Ушуларды биз биринчи кезекте бүтүрүшүбүз керек, эмдиги жылычы. Башканы коюп, бузула турган авариялык мектептердин баарын биринчи кезекте тизмеге кирип, келете каржылап 20 жылдын бюджетине кийрели. Жыйындын соңунда премьер-министр финансы министрлигине, билим берүү жана илим министрлигине, өкмөткө караштуу архитектура, курулуш жана турак жай коммуналдык чарба агенттигине бир катар конкреттүү тапшырмаларды берди. Кой Таш айылында түзүлгөн кырдаалды иликтөө боюнча мамлекеттик комиссиянын мүчөлөрү Чүй облустук мамлекеттик администрациясынын имаратында көчмө жыйын өткөрдү. Жыйынга Чүй облусунун Аламөдүн районундагы Кой Таш жана башка жакын айылдардын 50 тургуну катышты. Анда мамлекеттик комиссиянын төрагасынын орун басары Жогорку кеңештин депутаты Бактыбек Райымкулов комиссия бул окуянын жагдайларын аныктоо максатында бардык кызыктар тараптарды угуп жатат. Объективдүү иштөөдө тийиштүү корутунду дагы берилет деди. Мамлекет ички резервти натыйжалуу колдонуу менен үнөмдөп жашоого көнүүдө. Муну премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев өкмөттүн кезектеги жыйынында билдирди. Өкмөт башчы өз сөзүндө 2019 жылдын 8 айынын жыйынтыгы боюнча өлкөдө экономикалык өсүштүн оң динамикасы сакталып турат. Өкмөт бизнести жана жеке инвестицияларды коргоо боюнча бир катар натыйжалуу чараларды көрдү. Анын натыйжасында тикелей чет элдик инвестициялардын көлөмү биринчи жарым жылдыкта 394 миллион долларды түздү. Же болбосо 59%га былтыркы жылга салыштырмалуу өстү деген түшүндүрөт. Эң башкысы биз ушул жарандарыбыз сезе турган, жарандарыбыздын муктаждыгын чече турган мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрдү алып келишибиз керек. Анан региондорду өнүктүрүү боюнча эми бул абдан чоң саясат. Бул боюнча да ар бир министрликтин өзүнүн ушу региондорду өнүктүрүү боюнча иш аракети, салымы
жүрүп атат. 2020 жылга бюджетти мамлекет үчүн абдан ыңгайлуу жана өсүшкө алып келе турган ачык айкын системалуу бюджетке алып барышыбыз керек. Премьер-министр 2020 жылы бардык чыгашаларды ички булактардан келип түшкөн кирешенин эсебинен жабуу пландалганын айтты. Тагыраагы салыктык жана салыктык эмес түшүүлөрдүн эсебинен. Тышкы карыздар жана гранттар инвестициялык долбоорлорду ишке ашырууга жумшалат. Максаттарыбыз бул мугалимдердин айлыгы мына 1 октябрдан баштап көтөрөбүз. Быйыл 3 айга 1 миллиард 700 миллион сомдун тегерегиндеги акча каражаты сарпталат. Ошонун эсебинен жогорулатуунун эсебинен 2020 жылга 7 миллиард сом мугалимдердин гана айлыгына кетет. Укук коргоо органдарын реформалоо боюнча абдан чоң иштер болот. Кээ бир учурларда айлык маяналар көтөрүлөт. Мына ушуларга дагы 2,3 миллиард сомду пландаштырып атабыз. Патрулдук милиция боюнча, пробация боюнча, соттук реформалар боюнча миллиондогон акча каражаттарын ага да карап жатабыз. Мындан тышкары билесиздер, 2020 жыл бизде эң чоң саясий иш-чара болот. Бул жогорку кеңештин шайлоосу. Шайлоого да биз 1 миллиард 200 миллион сомдой акча каражатын карап атабыз. Шайлоонун өзүнүн баасы 1 миллиард 200 миллион сом бюджеттен каралат. Бул мыйзам чегинде. 19 жылдын жыйынтыгы менен 46,5%га чүрөбүз тышкы карызды. Жаңы кабыл талкуулай турган бюджетибиздин алкагында 43,5%га же болбосо 3%га дагы чүрөлдүп атабыз. Ушул эле жыйында өкмөт башчы айыл чарба продукцияларын өндүрүүчүлөрдү жана кайра иштетүүчү ишканаларды колдоонун натыйжалуулугун жогорулатуу керектигин белгиледи. Айыл чарбасы регион менен экөө бир. Экөө кандай өнүгөт, ошого жараша регионубуз, анан социалдык маселелер чечилет. 70% элибиз айыл жеринде жашайт. Жалпы калктын 14% айыл чарбасы менен алектенет экен. Ал эми жана экономикалык жактан иштөөгө жарамдуу адамдардын 32% же болбосо 500 миң адамдан ашыгы бул айыл чарбасы менен алектенет. Премьер ошондой эле жылдан жылга өлкөнүн ички дүң продукциясынын көлөмүнүн айыл чарбасынын үлүшү азайып жатканы байкалууда деди. Бир жагы жакшы болушу мүмкүн, себеби дегенде экономиканын башка секторлору өнүгүп, коммуникация сектору өнүгүп, улам барган сайын ички дүң продукцияда өзүнүн үлүшүн кеңейтип баратат, айыл чарбасы кыскарып атат. Бирок биздин максатыбыз, эгерде региондорду көтөрөбүз десек, бул айыл чарбасын көтөрүш керек. Өзгөчө жумушчу орну бизде айыл чарбасында да. Кимдин жери бар, жерди иштетет, мөмө жемишти өстүрөт, кайра иштетет, малды багат, ушулардын бардыгы тең айыл чарбасына тиешелүү. Элеттеги товар өндүрүүчүлөрдү жана кайра иштетүү тармагындагыларды колдоо боюнча бардык чаралар көрүлүп жатканын айткан өкмөт башчы, жергиликтүү бийлик өкүлдөрү фермерлер жана кайра иштетүү тармагындагылар менен активдүү иш алып баруусу керектигин кошумчалады. Ушул эле жыйында күз-кыш мезгилине даярдык дагы талкууланды. Премьер биздин милдет калкты, анын ичинде социалдык жана башка объектилерди үзгүлтүксүз электр энергиясы менен отун менен камсыз кылуу. Ар кандай күтүлбөгөн кырдаалдарга даяр туруп, аларды ыкчам чечүүгө тийишпиз деди. Ал эми көмүрдүн баасын тиешелүү органдар көзөмөлдөшү керек деп кошумчалады. Кышында борборубузга кирсек деле, областтын борборлоруна кирсек деле, райондун борборлоруна кирсек деле, ал жерде өзүнчө эле шахтада жүргөндөй болосуң да. Бардыгын ошол болбордук көчөгө алып барып, мешогу менен, КАМАЗ менен, чоң машина менен жыйнап, анан ошол көчөдө туруш керек. Гүл, көмүр, чаң, бардыгы ошондой уюштуруп атасыңар. Азыр мынакей чүйдө өзгөчө Алтынбек Абдывасиевич. Мындан Токмокко чейин чыксаң, Кеминге чейин, бияктан Кара-Балтага чейин барсаң, жолдун бою бүт көмүр болуп атасыр. Ошону өзүнүн жайын коюп, рекламасын коюп, жарандарга айтып, жолдун боюнда эмес, ал өзүнчө бир жерде, өзүнчө склад болот, өзүнчө жай болот. Ошол жака жана чоң көмүр ташыган машиналарды алып барып уюштуруп койсок болот да. Канча жылдан бери ушинтип келет. Анын чаңы кайра көчөгө түшөт. Көчөдөн машина өтөт, анан шаарыбыз жана экология бузулуп атканын бир элементи ушуда. Ошон үчүн сиздерге тапшырма, көчөнүн боюнда көмүр түшүргөн склад болбосун. Өкмөт башчы ири компаниялардын өзгөчө энергетиктерге карызы барлардын электр энергияны колдонуусуна мониторинг жүргүзүү керектигин белгиледи.